Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким мага эки нерсени гарантияга берсе ага бейишке киришке кепилдик беремин дейт. Ал не? Бүгүн ушул эки чоң маселе бизде бар. Биринчиси эки илебин, эки жагын ортосун. Экинчиси эки санын ортосун гарантияга берсе, кепилдикке берсе, сактаймын, арамга баспаймын ушул нерсе менен дей турган болсо, гарантияга берсе, анын бейишке киришиге кепилдик гарантия беремин дейт. Кыямат күнү эч ким бири-бириден жада калса ак сүтүн берген эне дагы баласынан качып калат. Аты дагы качып калат. Бири-бириден сооп сурап, бардыгы бири-биринен качып калган учурда көрөкөдө жыргап эс алып отурат. Ал ким? Өзүнүн мандалы бар, байлыгы бар, бийлиги бар, суулугу бар аял келип зинага, арам ишке чакырган учурда ошол нерседе сабыр кылып, сабыр менен тыйылса, Аллахтын сабыр деген эшигинен сабырын алса, тыйылса, ошол жыргап олтурат дейт. Ийгиликке жетем десең дагы, ушул эки нерсе тыйылса жетиштүү ошол. Ийгилик тарыхында эң чоң жазылып, эң көп сатыкка чыккан китеп Ойлон жана байы. Бул китепте дагы тилиң менен, эки жагың менен эки саныңдын ортосун башкар деген темада сөз кетет ал жерде. Китептин бардыгы ошол негизде жазылган. Ошол нерселерди тыйгын, ошол нерселерди туура багытка алмаштыргын, ошондой ийгиликке жетесин деп жазып чыккан ал. Наполеон Хилл.